урматтуу достор, саламатсыздарбы? Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү ар бир салык төлөөчүгө, мындай жаранга гана эмес, салык төлөөчүгө бирден ар бирине жардам берип атат, акчалай жардам. Ал кандай жардам? $1200 ар бир салык төлөөчүгө. Жараны болобу, мигранты болобу, нелегалы болобу, ким салык төлөсө, учетко катталса ошонун бардыгына кайра счетуна жөнөтүп атат. Счету жокторго үйдөгү адресине чек менен келип атат. Менин банк эсебиме дагы $1000 түштү. Негизи башкалар бардыгына 1200 берип атат, бирок мага эмнеге 1000 жөнөттү билбейм, бирок ошого дагы ыраазы болдум. Сураган да жокмун, эмне себептен 1000 кылдыңар 1200 эмес деп мындай сураган жокмун. Анткени бул бекер жардам. Анан ар бир жаранга $1200 жана жаш балдарга, балдары барларга, 18 жашка толо элек балдарга $500 берип атышат. 18 жаштан ашкандарга бардыгына ошо 1200 берип атат. Анан ошол учурда пандемияга байланыштуу көпчүлүк жарандар үйдө отурат. Ошолордун бардыгына мындай финансылык колдоо иретинде ушундай жардам берилип атат. Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттары жалпы ошол пандемияга байланыштуу $6 триллион каражатты даярдап турат. Анын ичинде $2 триллион бөлүндү. $2 триллион $250 миллиард болуш керек, по-моему. Ошол акча бөлүндү. Уже бөлүнүп, ал акчалар тиги тиешелүү жактарга жумшалып атат. Андан тышкары ар бир жаранга, ар бир иштеген бизнесменге, жанагы иши жүрүшпөй калган үчүн, айлыгын төлөй албай калган үчүн ар бир бизнесменге жанагы 500 жок кандай эле 500дөн аз кызматкери бар ар бир бизнесмендин ар бир ишчисине айлык төлөгөнгө $10,000 жанагы Small Business Administration деп түзүшүп, булар жанагы кичи бизнести өнүктүрүү боюнча, чакан бизнести өнүктүрүү боюнча башкаруу борборун түзүшүп, анан ошонун негизинде ар бир иш адамына, мындайча айтканда бизнесменге $10,000 стимул гранттар берилип атат. Эгерде ал акчаны сен машина сатып алсаң, же болбосо үйүңө мебель сатып алсаң, то есть роскошко жумшасаң, анда аны кредит катары төлөйсүң, аз эле процент менен. Эгерде ошол акчаны айлыкка жумшасаң, первый необходимость продуктыларга, анан кийин ошол жана кызматкерлеринин айлыгына, же өзүңө айлык кылып жумшасаң, анда ал акчаны грант катары кечет мамлекет. Мына ушундай өзүнүн жарандарына кайдыгер карабаган, өзүнүн жарандарын урматтаган ар бир мамлекет ушундай болот да. Американын мисалы ушундай. Бардыгы социалдык желелерде жана башка тармактарда бул тууралуу жазып айтып жатышат. Мен колумда чек жок, мен онлайн, мага акча онлайн келди. Анан ушундай жардамдар көрсөтүлүп атат Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү тарабынан. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу достор. Мирбек Айтикеевдин YouTube каналына катталыңыздар. Ал жерден силер Швециядагы эң кызыктуу жаңылыктарды, Швециянын жашоосунун өзгөчөлүктөрүнөн кабар болуп турасыздар. Анткени Швеция өлкөсү дүйнөдө мындай башкаларга окшобогон көп мындай башкача эрежелери бар, башкача жашоо образы бар, кызыктуу мамлекет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.